Өлгөн үчүнбү? А буга чейин ооруп жүрдү эле? Жок, ошондо эле сразу эле ооруп. Дарыласак болобу? Миңдеген жылдардан бери көчмөн элдердин, анын ичинде кыргыз калкынын жашоосунун бир бөлүгү аргымактар менен бекем байланышкан. Бүгүн биз Орто Азия, жалпы дүйнө жүзүнө кыргыз элин даңазалаган Бойканын өмүр жолу тууралуу айтып бермекчибиз. Аты Бойка 2013-жылы Ысык көлдө туулган. Кахарман аттуу жылкы менен Мираж деген бээнин баласы. Бойканын ээси Жылкыбаев Толубай. Бойканын ылдамдыгы, шамдагайлыгы, акылдуулугу жана чыдамкайлыгы көкбөрү үчүн жаралгандай эле. Ал кандай гана абал болбосун, оюн учурунда биринчи болуп алдыга өтүп, атаандашын артта калтырчу. Мына ошол ынактык жана бекем шамдагайлык Манас Ниязов баш болгон бардык эле жигиттерге үмүт жана жеңишти алып келген. Көкбөрүдө оюнчу менен аты үзүлбөй биримдикте иштеши негизги талап. Бир нече секундада ар бир оюнда баалуу. Ал секундада Бойканын акылдуулугу, ылдамдыгы командасына жаңы упайларды алып келчү. Манас Ниязов 1993-жылы 27 апрелде Ош облусунда туулган. Ал Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү жана Достук клубунун негизги оюнчуларынын бири. Манас командасынын руханий лидери. Ал ар бир таймашта өзүнүн ылдамдыкты, тактыкты жана тайманбастыгын көрсөтүп, көптөгөн упайларды командасына алып келип, мыкты бомбардир аталган. 2016-жылы 3-8 сентябрь аралыгында Чолпон Атада өткөн 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюну учурунда Манас менен Бойка командасына алтын медаль алып келишкен. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. 2018-жылы 7 сентябрда өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну финалында Кыргызстан командасы Өзбекстанды 32-9 эсебинде жеңген. Манас 9 гол киргизип, ар биринде Бойканын ылдамдыгы жана шамдагайлыгы сезилген. 2017-жылы 31 августта Достук клубу президенттин кубогун жеңип алган. Финалда Мурас командасын 4-3 эсебинде утуп, Манас эң мыкты оюнчу деп таанылган. Анын көркөм оюндарына Бойканын чабуулдары чоң салым кошкон. 2023-жылы августта өткөн көкбөрү боюнча дүйнө кубогунун жарым финалында Достук казакстандык Түркистанды 11-3 эсебинде жеңген. Манастын Бойка менен жасаган так жана бат чабуулдары команданы финалга алып чыкты. Тизмекте берсек, Бойка менен Манастын жетишкендиктери көп. Эл арасында Манасты Манас кылган Бойка, Бойканы Бойка кылган Манас деп айтып жүрүшөт. Ал эми Ниязов өзү Бойка менен жакындыгы, мамилеси өзгөчөлүгүн баса белгилеп, буюрса Бойкадан тукум алууга жетишкенин айтат. Ал эми дагы бир мыкты көкбөрүчү Нуржан Мелисбек уулу Бойканы мындайча эскерди. Бойка Кыргызстанда номер 1 ат болуп тарыхта кала берет го деп ойлойм. Анткени бул атты тарых таратты да. Көптөгөн күйөрман топтоду. Көптөгөн жаш башчылардын кыялы болду бул ат. Канча деген киши мечтайт этет азыр Бойка. Бойкадай атым болсо деген. Ой, Бойканы чаптык. Бирок ат менен бала келмейинче негедир мындай оюн болбойт экен да. Мен менен Бойка вообще туура келбей койду, бирок Манас менен Бойка көкбөрүгө аябай чоң салым кошту. Көкбөрүнүн өнүгүшүнө, көкбөрүгө күйөрман тартканга бул чоң бир себепкер болду да. Ошондон Бойканы легенда жылкы болду деп айта алат элек да. Көкбөрүгө аябай чоң салымы бар Бойканын. Негизи мыкты аргымак болчу. Аны бардык мен эле эмес, деги эле ушу көкбөрүгө кызыккан, көкбөрүнү билген, көкбөрү деп жүргөн бардык адамдын эсинде
эсимде эле калат го деп ойлойм. Андай жылкы эми жаралышы кыйын да. Мыкты аргымак болчу. Бойка жалпы кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган аргымак. Алдыда социалдык тармактагы көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн Бойка тууралуу пикирлерин тизмектейбиз. Мен ынтымактын күйөрманы болсом дагы Бойка үчүн ичим ачышып турат. Мен 2017 жылы көкбөрүгө кызыгуум, ынтымак, достук, Ахиллес, Бойка менен пайда болгон. Ассаламу алейкум, жүрөк элжирейт Бойка үчүн. Эми буюрса балдары чыгат. Мыкты ат эле, Манас экөө бири-бирине жакшы жарашчу. Жакшы ат эле, мен ишенген жок болчум. Ат адамдын канаты дегендей Манасты Манас кылган Бойка, ошондой эле Бойканы Бойка кылган Манас. Эки жакшы биригип, көрүп көз кубанган жакшы оюндарды көрдүк. Кош бол Бойка жаныбарым, коштошуп сени менен күйөрманың. Кол жетпес же көз жетпес жакта калдың, кор болуп өлүмүң да өкүндүрдү. Өкүм экен жараткандын Бойка, өкүнбөстөр минип алган адамдарың, өкүмдарлардын каалоосу деп айткандардын, көкөлөтүп көкбөрүдө чоң тарыкты жаратканың, кулпуруп турган өзгө жандык, купулуна толуп күйөрмандын. Манаска Бойка жаралгандай, Манас Бойкага жаралгандай. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеодо биз Бойканын өмүр жолу менен саякаттап өтүп, Манас Ниязовдун көкбөрүдөгү ажырагыс шериги, кандай ылдамдыгы жана чыдамкайлыгы менен Таймашта утушка жеткенин айтып бердик. Бойка эки жүрөк бирдей кагып, ар кандай тоскоолдуктардан жеңип өтө алган чыныгы достуктун символу. Кыргыз журту үчүн ат дайым жан дүйнөнүн бир бөлүгү болуп келген. Оор учурларда да күч болуп дем берген. Бойканын аты көкбөрүнүн маданий мурасына тыгыз байланыштуу. Бүгүнкү күнгө чейин бул улуттук оюнга жигит менен журттун желги аты бирдей тактыга ээ болуп, алардын ынтымагы менен ылдамдыгы оюндун жыйынтыгын аныктайт. Дал ушунда көчмөн элдердин улуттук баалуулуктары, ат менен адамдын биримдиги чагылдырылат. Мындан тышкары Бойка жаракаттан кийин кайта калыбына келүүнү башынан өткөрдү. Анын бул кайраттуулугу жана чыдамкайлыгы кыргызстандыктардын жүрөгүнө батты. Күйөрмандары анын кайтып келүүсүн чыныгы майрам катары күтүштү эле. Аттиң